2015-жылы. Ошондон жүрүп 2018-жылы таанышып, сүйлөшүп, кыз жигит болуп 3 жыл болду. 60 жашка чыкканда аялың болот башкам. Алайып сени карыза апа деп эми шашканда деп. Учуру келгенде жанагы апа кыз деп эркелеп атпады эле. Кудай билсе алдын айтып чоң баласы болосуң сен дагы учуру. Мына бул Бактыбектер ичинде эле уже 5 өкүл балалуу болду. уже Бактыбек менен Алтынай 5-си да, буюрса. Кудай буюрса дагы үйлөнө электери бар. Аларга айтып атам, бas кое тургула депчи, шашпагыла деп. Актриса экенин укканда сүйүндүк эми. Ой, кызыңызды мага бербейсизби? Аябай сулуу кызыңыз бар десем, мен ойлонуп коем, кичинекей кыз болсо чоң үйлөп алам, мынтип атат билмесиз депчи. Салам Супер KG порталынын жалпы сүйүктүү көрүүчүлөрү, бүгүн Борбор калабыз Бишкектеги тойканалардын биринде Бактыбек Нурматуулу үйлөнүү тоюн белгилеп жаткан учуру. Бактыбек Нурматуулу ким десеңиз, Номад каскадерлор тобунун мүчөсү. Бүгүн тойдон биз кызыктуу репортажды тартуулайбыз. Биз мындан көп эле жыл мурун жаңы студент болуп келген кезинде көрүп, бир көргөндө жактырып калган болчумун. 2015-жылы. Ошондон жүрүп 2018-жылы таанышып, сүйлөшүп, кыз жигит болуп 3 жыл болду. 3 жыл сүйлөшүп, анан башташтыңыздар. Ооба. Жубайыңыз сизди кайсы сапат менен арбап алды? Бул эң негизгиси назиктиги. Эң негизгиси ушул назиктиги, ишеничтиги аябай жактыр мага. Аябай жөнөкөй, ачык айрым, тамашакөй. Ошонусу менен жакты. Мага бардык жери жагат. Тойго аябай эле жакын болду, анткени биз чечимди туруп чыгардык. Ошондуктан бир күндөн бир ай. 2 ай. 1 ай эмес, 2 ай. 2 айга жакын болуп калат экен. Мен өзүмдүкүн айтып атам. Эми тойго 1 айдан ашындар даярданып койдук го. Ал эле билесиң да кыргыздыкын. Жакшы буюрса даярдандык ошо. Мына тилегибизге жеттик, келинибиз келди. Ошону менен кубанып, сыймыктанып отурабыз. Анан уулуңуздар кантип тааныштыр да жубай менен? Анысын билбейм, эжесине суракчу деп. Негизи мурун айтып жүрчү. Ушундай Алтынай деген кыз, буюрса ошо экөөбүздүн чөйрөбүз бир. Ошо бир чөйрөдөн эле болсо деп өзүм дагы неме кылып жүргөм, күтүп жүргөм деп бактык. Ошо анан ошентип тааныштырып, жакын калганда, аз калганда үйгө алып тааныштырды. Актриса экенин укканда кандай сезимдер болду? Актриса экенин укканда сүйүндүк эми. Анын мисалы бирин-бири түшүнөт. Экөөнүн жумушу бир барып бир келет. Экөө бири-бири түшүнүп, жакшы болду деп сүйүндүк, абдан кубанычтуу болдук. Ошо. Уулуңуз кичинекей кезинде кандай эле? Эми уулум чынын айтканда өзү ошол эки шыктуу болчу. Көбүнчөсүн жанагы кичинекей кезинде элдер ырдап бер десе тили таттуу, анан мактап койсо аябай жакшырдыган, таланттуу башында эле бар болчу. Анан жана каскадерлык боюнча дагы коронун дубалы кулап калган шакта ойночу. Ошондон ары секирип, бери секирип, балдарын эшитип келип, тренировка кылдырып. Кесиби ошо башында эле бар болчу, бала кезинен эле. Бактылуу болсун, кармашкан курдур ажырабасын. Мисалы жетін албай эме болот атпайсызбы? Толкундан
Şu baldarys baktlı olsun. Kiçinekey jöndömdü bir kandaydır bir jöndömü var kız. Baktlı olsun. Ошо бүгүн аябай кубанычта маанайыбыз аябай жарык. Себеби балдарыбыздын кичүүсү ушу эрке кызыбыз Алтынайыбызды турмушка узатып 17-синде кыз узатып алганбыз. Бүгүн свадьба болуп атат. Буга чейин бир уул бир кызыбыз үйлөнгөн. Алтынайдын өзгөчөлүгү элден эч кандай жашыруу эмес экенин билебиз. Анткени бул таланттуу, ырчы, бийчи, актриса экенин билебиз баарыбыз эле. Анан үйдүн ичинен дагы өзгөчөлүгү бар. Бул биздин ортобузда көпүрө десек болот. Ар бирибиздин мүнөзүбүзгө жараша, ар бирибизди эмеге салып турат да, бир ныкка салып турат да. Айтайын деген сөзүн ушу акырындык менен эметип атып эле бизде өзүнүн оюн айтат. Ошол эки азыркы турмушка чыгып аткан жигити ушу биринчи курсунан баштап артынан ээчип таанышкан экен. Анан мен баягы театрда иштеп жүргөн үчүн, кинодо иштеп жүргөн үчүн, Бакыт байкемдерим иштеп жүргөн үчүн бул Бактыбекти таанычумун. Жаңы жылдык майрамдык концерттерде ошо Кочкорго барып калдык. Анда Алтынай биринчи курс эле, анан мага айтып калды: "Ой, кызыңызды мага бербейсизби? Аябай сулуу кызыңыз бар" десе, анан мен ойлонуп коем, кичинекей кыз болсо чоң эле алам, бүтүп атат эмес депчи. Анан баягы биринчиден нике кайып, анан экинчиден баягы сезимдери өөрчүп, бирине болгон сый урматтары күчөп дегендей. Анан ошо Кудайдын буйруган күнү экен. Бүгүнкү күнү свадьба берип атышат. Кудайым койсо, балдарыбызга эмнени тилейбиз? Ошо бакталайды тилейбиз. Балдарыбыздын бактылуулугу биздин бактылуулук. Балдарыбыздын күлүп жайнап жашоосу биздин жашообуз. 60 жашка чыкканда аялың болот башкам. Алайып сени карыз апа деп эм шашканда деп. Учуру келгенде жанагы апа кыз деп эркелеп атпады эле. Кудай билсе Алтынайдын чоң баласы болосуң сен дагы учуру. Ошондо чогуу жеткиле. Bir жасынан чарчаган агарсың. Эмчеге акчашты сары түштү кемпир чалып алгыла. Бүгүн мына баарыңыздар күбө болгондой Кыргыздын таланттуу актёру, каскадеру Бактыбек инибиздин жакшылыгында турабыз. Алтынай келин бала менен бактылуу болушун, агарышсын, көгөрүшсүн. Мына чыгармачыл агалардын арасында бүгүн эки тизгин бир чылбырды алып, эрке баланын ролу бизге тийди. Аракет кылып жакшы тилек батабызды айтып атабыз. Баарына периштелер ооминдесин. Агарышсын, көгөрүшсүн, жылайланбай жээнтек тойго чогулалы, элдин баталары кабыл болсун. Бактыбек болсо бир жыл мурун айтты, ушундай өкүл ата коём деп жүрдү. Анан кийин мен айттым, экөөбүздүн жашыбыз эми айырмабыз бир 3 жыл ушундай эле да. Анан кийин бакы мен болбой калам го десем, жок, мен бир айткан сөзүмө турам, мен өкүл ата койдумбу, сен койдум болду деп. Ошондон бери эле өкүл ата деп жүрүп, мынакей кече жакында эле бир канча бир 2 ай болуп калды го дейм, мен ушундай үйлөнгөн жатам, өкүл ата даярдана бериңиз дейт. Анын үстүнө быйыл биздин Махабат экөөбүз болсо жылдын мыкты өкүл атасы катары жүрдүк. Анткени мына бул Бактыбектер ичинде эле уже 5 өкүл балалуу болду. Уже Бактыбек менен Алтынай 5-чиси да, буйруса. Кудай буйруса дагы үйлөнө электери бар. Аларга айтып атам, бas кое тургула депчи, шашпагыла деп. Кудай буйруса 2 жаш эң биринчи бактылуу болсун. Кармашкан колдор үзүлбөсүн. Бул той берип, эл чакырыш бул өзүнчө бир нерсе, тойдон кийин жашаш бул өзүнчө бир чоң жүк да. Эң башкысы бири-бирин түшүнгөн, бири-биринин көзүнөн түшүнгөн жаштар болсо, бул ар дайым бактылуу болуп жашат деп ишенем. Анан көп балалуу болсун. 2 жашка кааламакчымын. Ошо кармашкан колдор үзүлбөй, бактылуу түгөйлөрдөн болушсун. Буйруса ошо ишенем, кыргыздын керегине мындай бир белгилүү инсандардын биринде болушат. Буйруса ошо бактылуу болушсун.
Бактыбек менен Алтынай бактылуу болушун, биринчиден ден соолукта болушун. Дагы эмне дейсиз? Башынан сүйлөтө берчи мындайдан бери. Бактыбек досум Алтынай экөө бактылуу болсун, көп балалуу болсун. Ошо агайларыбыздын сөздөрүнө кошулабыз. Кубанычтабыз абдан, той өтө жогорку деңгээлде өтүп атат. Эмне дейсиз, ушул 2 жаштын тою кут болсун. Ушул 2 жаштын тоюда келген коноктор баары жакшы, Кудайга шүгүр. Ушул той жакшы, баарыбызга жугуштуу болсун. Жакшылык боло берсин. Ошол Бактыбек досубузду чын жүрөктөн үйлөнүү тою менен куттуктайбыз. Алтынай ошосу менен экөө тең чыгармачылык үй бүлө өтүп атат. Азыр биз ошо Кыргызстан каскадерлордун атынан, Намат каскадерлык тобунун атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ушул бек болсун. Тока жакшылыктарды деле каалайбыз. Чыгармачылык ийгиликтерди каалайбыз. Чыгармачылык үй бүлөгө. Бактыбек менен Алтынайдын үйлөнгөн тою менен куттуктайбыз. Ортоду бошотула турганда каскадерлордун бир түрүгүн көрөлү турганда. Байке, Нурлан байке бажа болбойлу деп мага дагы кайрылган, тамашалап, эркелеп. Ошондо деле өзүң аракет кыл деп өз сөзүн айткам. Ошондон бери аракетин кылып жүрүп, буюрса мына балдызымды алып бүгүн жакшынакай ак той болуп жаткан кез биз дагы кубанычтабыз, бажалуу болуп. Ошо 2 жаш бактылуу болсун, биз да абдан кубанып турабыз. Ошо кармашкан колдор үзүлбөсүн, түбөлүктүү жарлардан болсун. Бир тууганым үйлөнүп аткандай кубанып атам да, анткени Бактыбекке качан үйлөнөсүн деген суроолорду көп берип аткан болчубуз акыркы күндөрү. Мына бизге дагы мындай айтканда сюрприз кылды. Биз билбейт болчубуз. Ошол эң негизгиси эмне дер элем? Кыргызстаныбызда ар дайым ушундай жакшылык тою болсун. Менин Бактыбек досум мыкты каскадер, мыкты актер, төп келишкен бардык тараптан. Ошол үчүн ушул досума дагы Кудай көп жакшылыгын аябасын. Артист, актриса катары болуп атат, бирок өзүнүн ырдаган таланты боюнча ал жөнүндө жаңылык бака жок. Анан кипкилиги, бийчи жөнүндө мындай бийчи, анан мындай чувствительный ритми бар. Ушундай пластикасы жакшы, чанда чыгат. Кудай буйрса Кыргызстанда бир жакшынакай таланттуулар баш кошуп отурат. Мен көптөн көп үмүттөтөм. Келечекте жакшы адамдар болушат. Жаштар өзгөчө жаңы үйлөнгөн кезде бир аз мындай каталыктарды кетирет да, ошо жөнүндө бир аз айтып кетейин. Бири-бирин түшүнө билсе, бири-бирин көтөрө билсе эле, биринин ачуусу келгенде экинчиси тыйылса эле баары жакшы болот буйрса. Балдарга бакыт каалайбыз. Ар дайым жолдор ачык болсун. Өкө тең чыгармачылык адамдар, чыгармачылык эригүү, кол кармашып эле элге кызмат кылып, өздөрүнө да кызмат кылып, эки жакка бирдей кызмат кылып жүрө берсин. Бактыбек менен Алтынай бактылуу болсун. Бактыбек менен Байкем болот. Бактыбек Байкем менен Алтынай бактылуу болушсун. Бат-баттан эми балалуу болушсун. Мен кичүү болсом да биринчи үйлөнүп уже 3-чү бала болгон атам. Мага эртерээк жетишсин да.